Урматтуу мекендештер, учурда Россия менен Украинанын ортосундагы проблема бул бир гана Украинанын проблемасы эмес, биздин да проблема. Биздин дегеним КМШ курамындагы мамлекеттер өнүгүп өсүп кете албай жатат. Эгер путинизм доору куласа, Кыргыз бийлиги болсун, башка КМШ курамындагы мамлекеттердин баары чечкиндүү кадамдарга бара алат. Кремльге кылчактабай, Кремльдин ишаратын күтпөстөн ар ким өз эркиндигине болгон умтулуусун, кызматташтыгын бекемдеп чыңдай алат. Дүйнө коомчулугу менен биз туюк мамиледе болбой, ачык мамилеге түзөбүз. Жер шары тоголок. Россиядагы мекендештерибиз ал жакта кызмат кылып көчөсүн шыпырып атканы бул Россиянын көчөсүн шыпырып атканы жок. Жер шарын шыпырып атат, жер шарын тазалап атат. Россиянын колкоо мамилесине биз эч качан көз каранды болбошубуз керек. Алар бизге жумуш берип атат деп. Керек болсо ошол Россияга биздин мекендештер барып, эмгек кылып, маңдай тер менен таап аткан адал тер, адал эмгек. Ал Путин өзүнүн бийлигине куласа, андан бетер мыкты өнөктөштүктү чыңоого болот. Россия биздин стратегиялык өнөктөш катары мындан жакшы мүмкүнчүлүк келет. Ал эми Путин бизден барган мигранттардан эмес, өзүнүн орус калкын жыргатып ийген жок. Орус калкы дүйнөдө эң өнүкпөгөн, артта калган өлкөлөрдүн катарында. Өнүккөн өлкөлөрдүн сабынан бир дагы рейтингден Россиянын алдыга озуп чыкканын көрдүкпү? Жок. Россия көз каранды кылган мамлекеттердин кайсынысы өнүгүп өсүп кетти? Ошол Россиянын призмасы менен биз батыш коомун жек көргөн стереотиптик түшүнүктөр аябай калыптанып калган. Россияны сындасаң, Путинди сындасаң эле бөлдү, өлдү. Чөнтөгүңдү санап өлүп калышат. Ушул чөнтөгүн батыш буларга толтуруп койгон, бул батыштын агенти деген. Бул коммунисттик доордон калган түшүнүктөр, тар түшүнүктөн биз кенен карайлы. Жер шары бул бүтүн баарыбыздын орток байлык, орток энчилик. Ошол жер шарындагы тынчтык орносун, адам укугу тебеленбесин, адам эркиндиги кордолбосун, улуттар өз алдынча өнүксүн деген Бириккен Улуттар Уюмунун концепциясы бар. Биз бугуунун мүчөсү болгондон улам Кыргызстан эл аралык нормада, эрежеде эркин эмин кызматташууга бүт дүйнө менен акысы бар. Ал эми Россия бүгүнкү күндө токолун кыскангандай КМШ курамындагы өлкөлөрдүн баарын кысканып отурат. Дүйнөнүн башка өнүккөн өлкөлөр менен мамиле түзүүгө тоскоолдук кылып. Токолун дегеним тигил менен кол кармашпа, буга көз кысышпа деген мамиле, орой айтканда. Биз батыш коому менен орус бийлигинин тандоосундабыз азыр. Каягын тандайбыз деген. Биз авторитардык бийлик менен кызматташкан, өнөктөш болгон оңбу же адам эркиндигин, улуттардын баалуулугун сыйлаган батыш коому мененби? Батыш коому менен кызматташкан чыгыш өлкөлөрүнүн далайы озуп кетти алдыга өнүгүп. Эч качан Америка же батыш өлкөлөрү сен бир гана англис тилинде сүйлөйсүң, же бул тилде сүйлөйсүң, же улутуң момундай рамкада, момундай идеологиянын чегинде жашайт деген таңуулоо жок. Аны Россия жасайт. Россия таңуулайт. Орус тилинде сүйлөйсүң, орус тили расмий тил болуш керек деген. Ал эми англис тилиндеги өнүгүп аткан өлкөлөргө андай таңуулоо жок. Биз ушуну качан түшүнөбүз? Кагылайын кыргыз. Андыктан Путин доору куласа, бул бир гана Украинага эмес, КМШ курамындагы мамлекеттердин баарына болгон эркиндик, Кавказга, Борбор Азияга болгон эркиндик, Кыргыз бийлигине деген эң чоң эркиндик болот бул, чоң белек болот. СССРдин ыдырап калышына көбүнүн көзү жеткен эмес. СССР ыдыраганда КМШ курамдары өз-өзүнчө мамлекет кылып, мамлекет катары эгемендикке ээ болуп жашоосуна дагы азыркы Россия Кремль төбөлдөрү мүмкүнчүлүк берген жок. Россия Кремль бийлиги, расмий Кремль, өзүнүн элин жыргатып ийген жок. Орус эли шорлоп отурат. Орус элинде чоң трагедия бүгүнкү күндө. Себеби бир тууган элдер кагышып, миңдеген аскерлердин сөөгү келет эми. Мына Путинге ошондо кысым күчөйт, массалык нааразычылык. Путин доору кандай болбосун кулаарына саналуу күн калды. Андыктан кыргыз коомунда биз өз тилектештигибизди билдирген, эгемендикке өзүбүз гана ээ болобуз. Эгемендик бул өзүбүзгө өзүбүз бере турган белек. Биздин эркиндигибиз
Батышка да керек эмес, Россияга да керек эмес, өзүбүзгө керек. Эгер өзүбүздүн эркиндигибизди коргойбуз десек, келиңиздер, эркин ойлонолу, мамлекетибиздин жер пайын эркин эгемендүү болсун десек, ниетибизди, көз карашыбызды, тилегибизди өзгөртөлү. Барыңыздарды тилектештикке чакырган Олжобай Шакир.